Biz жақшылыққа чакыруу менен жамандыктан кайтаруунун өзүбүздүн арабызда амр маруф нахи мункардын канчалык оорду зарылдыгы бар экенин билгиңиз келсе, эки гана негизги нерсеге токтололу. Бири, элдин ичинде Кудайдан келип түшкөн туура диндин сакталып турушу үчүн эл динди карманып, динге амал кылып, Кудайдан сурап, тилегин жамандыктан алыс болуш үчүн, жалпы эле динибиздин сакталыш үчүн şu amr ma'ruf nahi munkar кылынып туруш керек. Бул эң биринчи зарыл болгон иш, элибизде дин болсун десеңиз, балдарым эртең бир тууганын билбей, эжеси агасына турмушка чыгып, карындашы, же иниси эжесин же карындашын үйлөнүп алып, турмуш куруп кетпесин десеңиз, жапайычылык болуп. Айбан өз энесин же өз баласын таштабайт экен. А биз бүгүн болсо адам болуп, мусулман боло туруп, ата-энебизди карылар үйүнө берип, балабызды карабай жол боюна таштап коюп, мусор ичине таштап, жаңы төрөлгөн баланы калтырып кетип атпайбы? Мунун бардыгы ушул амр маруф нахи мункардын жоктугунан. Жакшылыкка чакырып мусулмандар жамандыктан бири-бирин кайтарбай калгандыктан. Ооба, эгер ошондой кыла берсе, анда арасында түзүк сынган, жакшылыкты мен билемин, мен акылдуумун, мен ыймандуумун дегендерди да аябастан Алла Таала азап келсе, баарына чогуу азап келет дейт. Эгер өзүңүз деле түзүк сезип, мен ыймандуумун, булардын зыяны мага тийбейт деп тегерегиңдеги коңшу колоңго, астыңдагы үйүңдөгү бала чакаңа, кызыңа, башчы болсоң өзүңдүн мекемеңдеги колалдыңдагы иштегендерге, айыл башчы болсоң айылдагы тургундарга, шаар башчы болсоң шаардагы тургундарга, кандай болбосун, жоопкерчиликтүү адамсызбы? Сиздин алдыңыздагы жоопкерчилик сизге караган адамдарга, мейли ал бала чака, бир тууган, ишчи, кандай болбосун айылдаш, ошолорго маани бербей, эмне болсо ошо болсун, өлүп кетсин деген болсоңузчу. Алладан азап келсе, бир эле анын өзүнө азап келбейт дейт. Азап барына тегиз келет экен. Андыктан биз башка бирөөлөрдү жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууну бул менин парзым деп билип, анан ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Демек, динибиз сакталыш үчүн арабызда, эл арасында адеп ахлак бузулуп кетпеш үчүн, менин балам жакшы чөйрөдө чоңойсун десеңиз, анда дайыма жакшылыктан кайтарып, жамандыктан тыйып туруу ар бир мусулмандын милдети. Чөйрөгө маани бербей коюу бул ыймансыз адамдын иши. Ыймандуу адам негизи өзү жашап туруп жүргөн чөйрөсүнө, кичинекей бөлмөдө жашаса бөлмөсүнө, айылда жашаса айылынын тазалыгына, адеп ахлак боюнча дагы, жашоодо дагы, түшүнүктө дагы, ишенимде дагы, адеп ахлак өзүнүн жүргөн турганын дагы эң тазасына маани берип, ошол тазасына чакырып, туура эмесинен кайтарып туруш бул мусулман адамдын парзы. Биз чөйрөгө катуу мамиле кылышыбыз керек. Жакшы мамиле кылышыбыз керек дагы, катуу маани беришибиз керек. Эгер чөйрөгө маани бербей койсок, биринчи сиздин колуңуздагы, үйүңүздөгү жашаган кызыңыз менен балаңызды чөйрө жулуп кетет. Кызыңыз менен балаңызга тарбия бергенге үлгүрбөй каласыз. Эгер ушу кыз менен баланы жакшылыкка чакырып, жамандыктан да кайтарбасаңыз, анда балаңыздан, кызыңыздан айрыласыз. Заматта 10 жылдан кийин сиз тааныбаган адамга бир макулук айланып калат. Эгер ошондой болбосун десеңиз, илгертен келаткан адеп ахлак менен болсун. Элибизде улууду урматтап, кичүүнү ызаттаган, сыйлаган, адептүү, ахлактуу, ыймандуу, Кудай деген бир зөөкүр дөпарас чыкпасын десеңиз, анда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул менин милдетим дешиңиз керек. Ошондой сөз бар экен арабтарда, арабтар ушинтип айтат экен. Ал-инсану ибну биатихи дейт.
Адам киши өзünün çöйрөсүнүн уулу болуп калат дейт. Сиздин ата-эненин уулу эмес, çöйрөсүнүн уулу болуп калат экен да. Бул сөздүн мааниси, эгер сиз çöйрөңүздүн оң болушуна салым кошпосоңуз, анда çöйрөңүз сиздин балаңызды жулуп кетет, çöйрөңүз ит болсо ит болот, карышкыр болсо карышкыр болот. Андыктан биздин коом оңолуш үчүн бул амр маруф менен нахи мункар үйдө дагы, мечитте дагы, көчөдө дагы, иште дагы, жашооңузда ушул болуш керек.